Мухтарбек кызы Бактыгүл Нарын облусунун Актала районунан. Мектептен биология сабагына кызыгып, жаратылышка жакын болгон биздин каарман кенедейинен эңсеген кесипке ээ болуш үчүн Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин биология жана химия факультетине тапшырып, учурда 2-курстун студенти. Ошондой эле ал бул жогорку окуу жайдагы атайын экологияны коргоо багытындагы Экомун аталыштагы уюмдун активдүү катышуучусу. Бүгүнкү набудан келген эжелердин лекциясы абдан жакты. Башкача айтканда абдан сонун даярдалган. Биолог катардагы мага абдан жакты. Кыргызстан аймагындагы жоголуп бара жаткан жан жаныбарлар тууралуу айтып берди. Мындан тышкарыда жаңы маалыматтарга ээ болдук. Бактыгүлгө окшоп жаратылышты коргоого умтулган жаштардын жана мугалимдердин башын бириктирген бул иш-чара Кыргызстандагы ар түрдүүлүктү сактоо түрлөрүнүн бири болгон өзгөчө корулуучу коруктардын мааниси тууралуу болмокчу. Өзгөчө коруучу аймактар Кыргызстан боюнча канча коруктар бар, канча жаратылыш парктары бар, ошондой эле канча заказниктер бар, мына ошол жөнүндө кеңири чоңураак маалымат берилет. Ошондой эле студенттерге баягы суроо жооп ортосунда бир баягы кайтарым байланыш иретинде дагы бир өзгөчөлөнгө бир конок лекцияны жүргүзөлү деп жатабыз. Негизинен жаратылышты коргоп, ага аяр мамиле жасоо мезгил талабы. Ал эми ал үчүн ааламдашы учурунда табиятка болгон тазалыкты бала бакча, мектеп жана жогорку окуу жайлардан баштоо керектигин тийиштүү адистер байма-бай айтып келишүүдө. Себеби табиятты коргоо тарбиядан башталат. Бүгүн жакшы балдар үчүн, студенттер үчүн жакшы лекция болуп атат. Анткени эл аралык НАБУ деген уюму келип, өзүнүн тажрыйбасын бөлүшүп, азыркы учурда экологияда болгон жагдай менен тааныштырып, анын ичинде мына реабилитационный центр боюнча маалымат берилип атат, кандай иштер жүргүзүп атканын азыркы учурда ошо коомчулукка кеңири тараса, анын ичинде биздин биология адистиги студенттерибизге тараса да, буларда кийин болочок ошо экология жаатында мугалим болсо дагы буларда маалымат болгону өтө сонун. Бул иш-чара жогоруда айтылган университеттин табигый илимдер жана туризм институтунун биология факультетинин окуучуларынын экологияга болгон көз караштарын кеңейтүүгө көмөк берип, жардам берди десек болот. Бул жеке биолог катары мен өзүм үчүн аябай пайдалуу болду. Мындан кийин дагы жашообузда аларды колдонуп, жаратылышка аяр мамиле жасап, жаныбарларды коргоп, дагы экологиянын жакшырышына шарт түзүшүбүз керек болот. Ушундай конок лекциялар Германиянын табиятты коргоо союзунун Кыргызстандагы филиалы тарабынан мындан ары да республиканын ар аймактарында балдар бакчасында, мектептерде, жогорку окуу жайларда улана бермекчи. Себеби аталган эл аралык уюм келечекке жашыл мурас деген ураандын негизинде калкка, өзгөчө жаш муундарыбызга экологиялык агартуучу иш-чараларды байма-бай өткөрө бермекчи. Андан тышкары НАБУ Кыргыз Республикасынын билим берүү жана элим министрлиги менен 2024-жылды экологиялык билим берүү жылы деп белгилешип, эки тараптуу меморандумга кол коюшкан. Мурат Жолукеев, Улук Азизбеков, УТРК Чүй.